Videonun ıldığında koldu basıp jana жаңылыктарыбызды билиңиздер. 3 fevral günü saat 21:30'lar çamasında Sokuluk Aymaqtıq Oorukanaga 2020-жылы tuğulan K.Y. аттуу наристе денесинен алган жаракаттары менен жеткирилген. Облустун Борбордук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, мындай маалымат Сокулук районунун ички иштер башкармалыгына келип түшкөн. Аталган факты Сокулук районунун ички иштер бөлүмүнө катталып, текшерүү иштери башталды. Баланын денесине келтирилген жаракаттын бардык жагдайлары аныкталды. Керектүү экспертизалар дайындалды. Учурда тергөө иштери уланууда. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди жумуштан кетирбесек, медицина оңолбой калды. Мындай пикирин травматология, ортопедия жана илим изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков Facebook'та баракчасы аркылуу видео кайрылуусунда айтты. Анда бир аталган борбордо бир канча бейтапка операция жасаларын айтып, министр анын орун басарларын операцияларына тоскоолдук кылып, өзүнө чакырып кысым кылып жатканын айтып, министрди иштен кетирбесек, бизди медицина оңолбоорун кошумчалаган. Президент Садыр Жапаров 3 fevral күнү кечинде Кытай Эл Республикасынын Кер Пекин шаарына иш сапары менен барды. Мамлекет башчынын учагы Пекинден эл аралык аэропортуна конду. Эске салсак, иш сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров 2022-жылкы кышкы Олимпиада оюндарынын ачылыш аземине катышып, Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушат. Подписациядан кызыл жазууну басып, жандагы коңгуроочону басып, эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп коюңуздар.